Экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалы саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшебаевга утулуп калышты. Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди саясатчылар Азимбек Бекназаровга, Кеңешбек Дүйшебаевга жана Ахматбек Келдибековга 100 000 сомдон моралдык компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди. Мындай чечимди сотко төрагалык кылуучу бүгүн чыгарды. Мындан тышкары маекти жайылткан Апрель каналына экс-президенттин айткандарын төгүндөп жокко чыгаруу менен кечирим сурап, доогерлерге эфирдик убакыт бөлүүнү милдеттендирди. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда Апрель телеканалындагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүлөрүнө карата саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшебаевдин доо арызы каралды. Бул иш боюнча заседаниясында Азимбек Бекназаров Аталган соттук иш негизинен мурдагы процесс менен аяктап тараптар жарыш сөзгө чыгышмак. Бирок жоопкер тараптын жактоочусу жарыш сөзгө даяр эместигин айтып, процессти жылдыруу өтүнүчүн келтирген. Ал эми бүгүн дагы убакытты созуу максатында кошумча күбө катары Дела номер гезитинин башкы редакторун жана укук коргоочу Токтайым Үмөталиеваны чакыруу өтүнүчүн келтирди. Бирок ал канааттандырылган жок. Сиздин келтирген өтүнүчүңүздү сот тамашалоосу калтырылат. Себеби бүгүнкү күндө жоопкер тараптар келтирилген каршы пикириндеги жүйөлөр бүгүнкү сот астындагы талаштын маселеси эмес. Сиздер сотко өзүңөрдүн каршы пикириңерди келтирип, ошо каршы пикирдеги жүйөлөрдү далилдеп бериш үчүн бул күбөлөрдү чакырууну өтүнүп атасыңар. Талаптын маселеси жана ошондой эле доонун талабы таптакыр башка. Доонун талабы телеканалда айтылган сөздөр, новостта айтылган сөздөр кадыр баркты зыян келтиреби? Ошол гана маселе бүгүнкү күндө жана зыяндуу орун толтургана талабы сот астында маселе коюлган. Ошол маселени биз чечишибиз керек. Ошентип тараптар жарыш сөзгө өтүшүп, доогерлердин адвокаты экс-президенттин Апрель телеканалына берген интервьюсундагы айткандары боюнча жоопкер тарап бир дагы юридикалык күчкө ээ болгон далилдерди көрсөтө албаганын билдирди. Соттун өкүмү боюнча ушундай деп Келдибеков табылган, мамлекетке мынанча сомго зыян келтирген деп бир официалдуу документти көрсөтө алган жок. Экинчи, Келдибеков боюнча уурулук кылганын, же болбосо бир жерде ушак айтканы боюнча дагы бир дагы далил укканыбыз жок. Мен мамлекеттик кызматты кайсы жерде иштесем дагы бүгүнкү күндө бар госслужбада, салык инспекциясында декларацияны ачып, эгер мен ошол жерден бир мыкты катып койгон болсом көрсөтсүн. Жоопкер деп алып чыксын. Мен соттук чечимде мамлекет сот тарабынан, күч органдары тарабынан мамлекеттен тигини же мен уурду болсун деп менин бир мыгым алган эмес. Мындай чечим жок. Жетим жесирдин акчасын жеди деп 4 жыл оозуна кирген сүйлөп жүрдү. Жетим жесирдин акчасы социалдык коргоо министрлигинен өтөт. Социалдык фонддон пенсия өтөт. Ал пенсияны ар бир жаран билет. Канча пенсия чегерилген, ай сайын канча пенсия алыш керек. Аны билбеген адам мамлекет башкарып жүрдү, эми ал өзүнүн иши. Жарыш сөздө бардык тараптар сүйлөп өз жүйөлөрүн келтиришти. Андан соң отурумда тыныгуу жарыяланып, сотко төрагалык кылуучу чечим чыгаруу үчүн кеңешүү бөлмөсүнө чыгып кетти. Жыйынтыгында сот парламенттин 5-чакырылышынын төрагасы Ахматбек Келдибековдун, мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун жана УКМКнын экс төрагасы Кеңешбек Дүйшебаевдин доо арызын колдоду. Мындай экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде жогоруда аталган саясатчылардын ар намысына шек келтирди деп таап, ар бирине 100 000 сомдон моралдык компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди. Мындан тышкары экс-президенттин маегин жайылткан Апрель каналында эфирден айтылган сөздөрдү төгүндөө менен доогерлерге эфирдик убакыт бөлүү чечимин чыгарды. Доогерлер Келдибеков, Ахматбек Келдибековичтен, Бекназаров Азимбек Аманкуловичтен, Дүйшебаев Кеңешбек Асанбековичтен, жоопкерлер Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке жана Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коомуна карата ар намысты жана кадыр баркты коргоо жөнүндөгү доо арызы жарым жартылай канааттандырылсын.
Апрель телеканалында 2018 жылдын 10 декабрындагы берилген Атабаев Алмазбек Шаршеновичтин интервьюсунда төмөнкү маалыматтар Келдибеков Ахматбек Келдибековичтин, Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин жана Дүйшөбаев Кеңешбек Асылбековичтин ар намысын жана кадыр баркын кемситкен чындыкка төп келбеген деп табылсын. Октябрь райондук сотунун бул чечимине нааразы тарап аны 30 күндүн ичинде шаардык сотко апелляциялык арыз берүү менен кайрылууга укуктуу. Бирок доогер тараптын жактоочусу телеканал аркылуу кечирим сурап, экс-президенттин сөзүн төгүндөө чечими туура болгонун, ал эми моралдык компенсация боюнча маселе дагы каралышы мүмкүндүгүн билдирди. Белгилей кетсек, саясатчылар экс-президент менен Апрель телеканалынан 18 миллион сом доо талап кылышкан. Негизинен биздин баягы принципиалдуу койгон маселелерибизди канааттандырды. Бул эми баягы орустар айткандай вопрос принципа болгондо азыр эми баягы айтылган сөздөрдү официалдуу түрдө опровержение бериш керек болот. Телеканал дагы, экс-президент дагы. Соттун чечими кандай болду деп эсептейсиз? Юристтер менен акылдашабыз, көрөбүз да. Кайра акчаланасыздар да? Жам акылдашабыз да, биз үчөөбүз, төртөөбүз. Анархан Алтымышева, Тимур Эрнесов, Нюрньюз, Бишкек.